Атамекен партиясынын Борбордук штабында бүгүнкү күндү гана эмес, жакынкы айлардагы саясий айдыңдык кызыта турган маанилүү окуя болуп өттү. Эл талабы менен бир көз караштагы, Ханнанбектен тартпаган, мамлекеттин кызыкчылыгын баарынан бийик койгон саясатчылар алдыдагы парламенттик шайлоого бир туунун астында бара тургандыгын жарыялады. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, КЛДП лидери Жанар Акаев, социал-демократиялык тобунан Рыскелди Момбеков, Жаңы Дем жаштар биримесинен Тилек Токтогазиев, Жашыл күчтөрдүн коалициясынан Азамат Темиркулов меморандумга кол койду. Жаңы Дем деген уран алдында стратегиялык өнөктөштүккө бириккенин, парламенттик шайлоого чогуу аттанаарын жарыялаган саясатчылар бул альянс шайлоо алдындагы гана долбоор эмес экенин, максаттары узак мөөнөттө, негизги максаты келе жаткан парламенттик шайлоого катышуу жана жаңы күч катары элдин ишенимине ээ болуу экендигин белгиледи. Бүгүнкү биздин бирикмебизди тарыхый кырдаал шарттап, аныктап турат. Ошон үчүн биз bir platformanın negizinde birigi жатабыз. Ал platforma Атамекен. Анткени баарыбызды бул партия Атамекен, бул партия гана эмес. Бул бизди бириктирген платформа. Бизди бириктирген баалуулук. Атамекен баарыбызды бириктирет. Атамекен үчүн жашайбыз. Атамекен үчүн эрдиктерди жасап эмгектенебиз. Мына биздин биримдиктин, баалуулугун, максатын мына ушундан көрүшүбүз керек. Атамекен партиясы менен Акшумкар партиясын карт тарых, тар жол тайгак кечүүлөрдү байланыштырат. 2007 жылы эки партия биригип шайлоого барып, Бакиевдин Акжол партиясын де-факто жеңип алгандыгы белгилүү. Эки партия жеңишке жеткендигин кийинчерээк ошол кездеги жогорку соттун төрагасы дагы моюндаганы бар. Темир Сариев азыр дүйнөлүк кризис шартында мекендин жүгү ар бир адамга жүктөлгөнүн, ал жүктү тартып кетүү добушун берген шайлоочудан баштап, шайлоого аттанган саясатчылардын ар биринин мойнунда экендигин айтты. Ар бир адамды, ар бир коомду, ар бир мамлекетти сынай турган, текшере турган, жөндөмүн талдай турган чоң кризис болуп атат. Мындай убакта бардык жерде ички ресурстарды колдонуп, коомчулук, адам, мамлекет даярдык көрүп атат, алдында пландар иштеп атат. Ушул чоң чакырык бизди бириктирди. Анткени биздин жолубуз, тарыхыбыз ушул жерде тургандардын көбүнө окшош. Чогуу болгонбуз, чогуу басканбыз. Чоң чакырыктарда кол кармашып бирге болгонбуз. Атамекен туусун астына биригип жаткан саясатчылардын катарында эл сүймөнчүгү Рыскелди Момбеков дагы бар. Рыскелди Момбеков бул альянс кыргыз элинин ынтымагын уютуп, биримдигин ширеткен альянс болоорун айтты. Бул ынтымактын күчү. Андыктан мен биздин бүгүнкү биригүүнү же болбосо тилектештердин түзүлгөн биримдикти бул кыргыздын ынтымагы. Биз ынтымак үчүн биригип атабыз. Биз ынкылап үчүн эмес, эгерде ынтымак үчүн биригип атабыз. Эгер ынкылап боло турган болсо, адамдардын аң сезиминде гана ынкылап болуш керек. Ал эми кыргыз жеринде бир гана ынтымак болуш керек. Рыскелди Момбековдон кем калбаган популярдуу 6-чакырылыштагы парламенттин абийири делген депутат Жанар Акаев бул биригүү элдин талабы болгондугун айтты. Акча, байлык, бийликтин айланасына эмес, идеянын, каранын эмес, актын айланасына биригишкенин билдирди. Ушул биригүүбүздү эл абдан күтүп атат. Эл чынында абдан чарчады. Бириккиле парламентке барып бир кубаттуу парламентти, кубаттуу өкмөттү урап, элдин үнүн уккан, элге жакын, калыс, бир адилеттүү бийликти түптөсөңөр экен деген элдин каалоосу, элдин талабы ушул. Биз элибизди укканга милдеттүүбүз.
Саясатчылар коронавирус пандемиясынан улам учурда өлкөдө ыкчам чара көрүү зарылдыгы турганын жана аталган саясий бирикме ушул шартта Кыргызстанды өзгөртчү конкреттүү иш-аракеттердин жол картасын жарыялаарын кошумчалады. Бизде чын эле эң негизги ресурс бул биздин элибиз. Эң негизги ресурсубуз бул биздин таланттарыбыз. Ошол үчүн мен толук ишенем, ушундай бирикменин алдында биз таланттардын баарын, Кыргызстандагы таланттардын баарын бириктирип, Кыргызстанды эң алдыңкы өлкөлөрдүн алдына киргизип, Кыргызстанга ушул сырттан баары келип ушул жакта жашагысы келгендей болгондой шарттарды түзүп, азыркы абалда мисалы үчүн көбүнчөсү биз сыртка кетебиз, кетиш керек, чыдаш керек, тажадык деген бир сөздөр чыгып атат. Ошо тажабай келгиле биз ушинтип баарыбыз биригип, кардиналдуу бир реформаларды жасап, анан биздин ушу элибизге, курап калган элибизге, жерибизге ушу бир чогуу биргеликте жаңы дем берели. Ата Мекен партиясынын туусунасына бириккен жаңы дем альянсына жогорку кеңештин экс спикери Абдыган Эркебаев ак жолго алып бата берди. Анан Темекеме мына мен 30 жыл жакын болду. Чогуу тааныш болуп келатабыз. Сакалай бой Саралдын бирөөдөн мыкты жигиттер, бири айрыкча экономика, финанс иштерин адам кылда терең түшүнөт. Адам көп иштер жасап жатат. Рускелдин сыртынан көп билем. Ошол партия жүрүп, ошонун азыркы ураны болчу, трибуна болчу, адам мыкты сүйлөйт, чыгармачыл инсан алдагына мага жагын. Жанар болсо, көз жер эшиктерибиз алайдан Кабыланкөл деп коет. Бул алай менен Кара Суунун ортосунда тоонун ичинде ээн жер. Өзү дагы Кабылан пайда сыяктуу. Азыркы жаштардын алдыңкы трибуна болсун, Атилек менен Азамат кошулганы айрыкча силердин бул кыймылга өң берет, жаңы дем берет. Меморандумда биз элибиздин каада салтын, баалуулуктарын жана уникалдуу маданиятын сактоо жаатында иш алып барабыз. Бирок өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган кандай чечим болбосун, реформаторлук көз карашты бекем сактайбыз деп айтылды. Быйыл күзүндө Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтөт. Жогорку кеңеш 120 депутаттык мандаттан турат.